Ар бир Кур'ан окуучу адам билүүсү керек болгон 3 нерсе бар. Биринчиси 3 токтоонун түрү бар Кур'ан окуган учурда. Эң биринчиси бул сакта дейт. Кур'ани Каримде 4 жерде карасаңыздар, байкагандар болсо, бир сөздөрдүн үстүндө кичинекей син жазылган. Ал син сакта деген сөздүн кыскартмасы. Сакта деген ошол жерден сиз дем албастан 2 аракеттин өлчөмүндө токтоп, анан кийинкисин улантып кетесиз. Эмне үчүн? Себеби ал жерде эгер сакта кылбастан окуп уланта турган болсоңуз, токтобостон, анда маани бири-бирине аралашып кетүү ыктымалы бар. Мисал айта турган болсок, Мутаффифин сүрөсүндө 30-парада келле бел деген сөздө, бел деген сөздөн кийин үстүндө син бар, кичинекей. Бул ошол жерде сиз 2 аракеттин өлчөмүндө дем албастан токто дегенди түшүндүрөт. Окулушу келле бел рана аля кулубихим деп окуйбуз. Мына ушундай Хафс риваятында Куранда 4 жерде сакта бар. Экинчи токтоонун түрү болсо бул вакыф. Вакыф деген бул дем алуу ниетинде токто. Мисал аяттардын аягында же болбосо узун аятта кайсыл бир жерде адамдын деми бүткөндө дем алып кайра тилаватты окууну улантуу ниетинде токтоону биз вакыф деп айтабыз. Ал эми үчүнчү түрдүү токтоо бул ката деп айтылат араб тилинде, тажвид илиминде. Ката деген сиз жалпы эле Кур'ани Карим окуп жатып, ошону тилаватты токтотуу ниетинде. Кайра окуу ниетиңиз жок. Мисалы башка бир жумушка өтөйүн деп жатасыз, чай ичейин деп жатасыз, же бир жумуш менен алек болоюн деп жатасыз, ошол ниетте токтоону биз ката деп айтабыз. Тилаватты бүтүрүү. Мына ушул жерде эске ала турган нерсе, адамдар тилаватты бүтүргөндө кээ бир адамдар мисалы окуп жатат, узун аят окуп жатат, аяттын ортосуна жетти, кайсы бирөө чакырып калды, же болбосо бир зарыл жумуш чыгып калды, ошол жерден токтотуп эле Куранды жабып кетип калуу бул туура эмес болот. Ката кылып Куранды тилаватты бүтүрүү ниетинде токтогон учурда ошол аятты аягына чейин жеткирүү керек болот. Аяттын ортосунан токтоо мүмкүн эмес.